Кече чыгып бүгүн сиздерден ачык айткан кандай суроолоруңар болгон болсо ошолордун баарына жооп берүүгө даярмын. Адаттагыдай эле ар бириңиздерге өзүнчө жооп бербестен баарыңыздарды жыйнап кимде кандай суроо келсе мына толкун айым айтып атпайбы, суроолорубуз дайым бардык. Күндө берген кандай суроо болсо ошол суроолордун баарына жооп беребиз дегендей. Мындай кылалы, бизде эреже бирөө гана, эреже жок. Тыюу салынган суроолорду жок. Баардык суроолор кандай болсо чын көңүлдөн, чын жүрөктөн баарлашуу, мындайча айтканда чай үстүндө аңгемелешүү дегендей. Кандай суроолор болгон болсо жооп берүүгө даярмын. Биздин убактыбызды белгилеп алсак, менимче 1,5 саат жетиштүү болсо керек. 1,5 сааттын ичинде канча суроо болсо ошонун баарына даярбыз. Кимде суроо бар? Мен берейин биринчи суроону. Рахман мырза, мына азыркы кезде бардык парламенттик шайлоо жөнүндө бардыгы ошого көңүл бурулуп келатат. Быйылкы жылдын соңуна келип бизде бир качан саясий партиялар 9%га жогору, бул аны түшүрүшүбүз керек деген демилге көтөрүп жатышат. Аны түшүрүү керек деген маселе көтөрүп жатат да. Ушул нерсе биздеги саясий күчтөрдүн биригүүсүнө алып келеби? Адатта бизде бир нерсеге каршы биригүүгө боюнча себеп болуп берет го. Бул кандай деп ойлойсуз? Бул саясий партиялардын, коомдук мамлекеттик ишмерлердин аң сезимине жараша болот. Биринчиден, экинчиден жоопкерчилигине жараша. Канчалык деңгээлде жеке кандайдыр бир кызыкчылыктарды четке кагып, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн канчалык деңгээлде баягы ичиндеги тынчтык бербеген шайтандарды уктата алат. Адамдар канчалык өзүн өзү жеңе алат дегендей. 9%дыкты биз өткөндө төгөрөк стол мезгилинде да айтканбыз. Бул аябагандай чоң маселе. Кээ бир саясатчымын деп жүргөн азаматтар айтып атпайбы? Күчтөрдү сынаш керек, 9% алуудан коркпош керек. Кеп анда эмес. Кеп эртеңки шайлоо кандай өтөт? Жогорку кеңештин курамы кандай болот? Канча пайыз калктын санынын үнү эске алынат. Мына бүгүнкү 7%дык талап менен жогорку кеңеште отурган 6 партиянын баарын бириктирип келсеңиз 39% чыгат. 61% Кыргызстандын үнү сыртта калган. Эгерде 9% кыла турган болсо, булар ушундай өздөрүнчө чиймелешип атат. 3 эле партияны өткөрөбүз, калгандарын өткөрбөйбүз дегендей. Менимче, бул өлкөнүн тагдыры менен ойноо. Бул тобокелчиликке баруу, же болбосо биротоло көзүн май басып калуу. 9% менен алып караганда, өткөндөгү соңку шайлоонун жыйынтыгын алып карай турган болсок, анда бул тосмодон ар кандай жолдор менен, административдик, акча, каражат жолдор менен караганда 2 эле партия өтөт. Бул коркунучтуу. Мен өткөндө жарыялаганым, бул Кыргызстанда кезектеги тополоң калып келет. Ошон үчүн эсиң барда этегиңди жап дегендей болуп, баягы тынымсыз эле чыдамды кайра сынаштын кажети жок. Токтонуш керек дагы. Элдин канчалык көп катмары ушундай бир эске алынган болсо, элдин ар бир катмарынын өкүлдөрү жогорку кеңешке кирген болсо, көчөдө, аянттарда, шаарларда ошончолук тынчтык болот деген сөз. Парламентти, жогорку кеңешти бекеринен ойлоп тапкан эмес. Ошол ар кандай көз караштардын, ой пикирлердин кагылышы ошол жогорку кеңеште болсун деген аракет менен. Эгерде президент, анын иниси, анын жанындагы тыйындуулардын гана партиялар өтөт деген болсо, анда булар чоң тополоң калып келет. Кудай сактасын. Биз талап коюп атабыз, 5%га түшүрүү керек деп, кээ бир партиялар 3%га чейин түшүрүшүбүз керек дейт. Бирок бүт баардык тарабын карап, таразага салып, бизде стабилдүүлүктү кармап калуунун жолун издешибиз керек. Мен суроо берейин дедим эле. Кийинки жылдагы 2020-жылдагы ушул октябрь-сентябрь айларындагы боло турган шайлоого жеткирбей эле бул бийлик ушул жаңы жылдын ар жак бер жагында бир кандайдыр бир саясий себептер менен парламентти таратып, анан жанагы суук учурунда, кыш учурунда, ошол февраль айында шайлоону өткөрөт деген божомолдор эл арасында айтылып атат да, ошол канчалык деңгээлде негиздүү
Эми бул сөздөрдүн чыгышына себепчи биринчи кезекте бийликтин өзү. Себеп бийликке болгон ишеним жок десе да, бул баягы жылкы мүнөз эртең кандай болуп турат, эртең менен турганда көңүл кандай болот деген сөздө. Арамдык ойлор бул бийликте дайым коштоп келет. Мүмкүн башка партиялар даярдык көргөнчө уламдан улам жанагы чабармандар бардык райондорду кылышып атпайбы азыр? Мен өткөндөгү жыйында айтпадым беле, Өзгөн районунда кирбеген мектеби калышкан жок, чуркай бериш. Себеп ал жерден чыга турган азаматка каршы жасалып аткан аракеттер. Бүгүнкү күндө ошол тизмелерин тизип, могул аймактан ким барат, бир районду 4кө бөлүшүп, 4 аймакка бир-бирден кишилерди киргизишип, аларды уламдан улам чаптырышып, акимдердин алардын аркасынан чуркатышып, ушул аракеттерди жасап атканына караганда, сиздин коюп аткан сурооңуз жашоого толук укуктуу. Андай жолго барбайт деп мен кепилдик бере албайм. Себеп булар туруксуз. Эртең туруп, ушундай бир эч ким даярдык көрө элек мезгилде ушундай куулук менен жыйынды өткөрүп жиберели, шайлоону өткөрүп жиберели, суукта элдин нааразычылыгы көчөгө чыга электе деген аракеттерге барышы толук мүмкүн. Мен ойлогом, быйыл ноябрда өткөрүп жиберишет деп. Бирок сурамжылоолордун натыйжасында булар чочуп кетишти. Президенттин кадыр баркы өтө төмөн, бийликтин кадыр баркы жок десе, жогорку кеңештин кадыр баркы жөнүндө сөз кылуунун өзү күлкү. Мына ушул жагдайларды эске алгандан кийин мүмкүн сырттан келген кеңешчилер айтса керек, эсиңерге келгиле, шермендеңер чыгат, токтоткула дагы, эптеп кышты чыгарып, анан бир аз кадыр баркыңарды түздүп алып, мына 2 жылдан бери 2 ооз сөз айтпаган өлкө башчысы уламдан улам ар жерлерге жыйналып жүрүшү, бул дагы ошол сиз айтып аткан суроолордун тugulушуна себепчи болот. Дагы бир суроо берип алайын. Жанагы Үмүт 2020 деген кыймылдын башында турган Ширин Айтматованы жанагы депутат болуп турганда эмнеге мындай иликтөөлөрдү жасабады экен, депутат болуп турганда мынчалык элге кайрылбады экен деген сөздөр менен айтып атышат. Баягы азыр эл арасында Кыргызстанда мындай эл ээрчиген же болбосо эл көп сүйлөгөн, мындай басымдуу, мындай орусча айтканда нормальный оппозиция жок да. Ошондуктан ошол Ширин Айтматованы баягы искусственный, жасалма оппозиция кылып даярдашкан сыяктуу сөздөр айтылып атат да. Сиз ушул боюнча оюңуз кандай? Дөөнө Ширин айымдын айтып аткан сөздөрү, көтөрүп аткан маселелери туура. Бирок жалгыздараак токой болбойт дегенде, эгер парламентте жалгыз өзү айтып аткан болсо деле басылып кетип калса керек, үнү кулбай калат. Себеп 120 депутаттын ичинде 2-3 кишинин мындай бир болгондо дагы саясий тажрыйбасы жок, салмагы жок, жаңы келген азаматтар болгон болсо, алар канчалык туура айтпасын, үнү көп чыга бербейт. Анын үчүн саясий салмак керек. Ушул жааттан алып караганда жасалма оппозиция түзүп атат, ал бул дегенде менимче Ширин айымдан башка кишилер тарабынан түзүлүп атат. Ушундай жасалма, баягындай куурчак оппозиция түзөбүз деген аракеттери болуп атат. Бирок аны түзүш үчүн дагы сабаттуулук керек да. Ага саясий дагы, турмуштук дагы бүгүнкү күндө өлкө башчысынын дагы, өкмөттүн дагы эч кандай тажрыйбалары жок. Булар саясий күрөш жүргүзүп көргөн кишилер эмес. Саясатта күрөшүп көргөн кишилер эмес булар. Булар кокусунан өздөрү айткандай жетип таса түшүнө кирбегендер, келип калып, чочулап бүгүнкү күнгө чейин билишпейт. Кайда келип калышты, эмне үчүн келип калышты, эмне кылыш керек. Колуна бир оюнчук берип койсо, ал оюнчук менен ойношту билбеген балдардай болуп отурушат да, ары ыргытып бери ыргытып. Мен ушундай эле көрөм аларды, башкача айта албайм. Мүмкүн каттуураак айтылгандыр, бирок чындыгы ушундай. Рахмат. Убактылуу өкмөттү башкарган Роза Отунбаева өткөндө жана шаар айылдыктардын баары болуп алды, биз алардын деңгээлине түшпөйбүз деген пикирин айтпадыбы? Анан бул пикирди сиз кандай кабыл алдыңыз? Негизи эле ошентип айтканга акысы бар беле? Бул суроолор аябай менин ошо жеке баракчама дагы толуп кетиптир. Отунбаеванын соңку кездеги кылыктары. Эми Отунбаеванын ким экенин 2010-жылы мен айткам. Бул самозванка, өзүн өзү көтөрүп алган бир саясатчы десең дагы тилим барбайт деп айткам.
соңку кездеги жасаган аракеттери нукура жүзүн көрсөттү. Биздин элибиз ушундай экен да, көпкө чейин чыдап жүрө берет экен, айтсаң укпайт экен, көңүл бурбайт экен. Сөзсүз түрдө кечекиндей болуп, баарын жылаңачтап көчөгө чыгарып алгандан кийин кокуйлап калган учур. А кишинин ким экенин биз аябай жакшы билебиз. А киши кимдин аркасынан ушундай болуп жасалып атканын да билебиз. Ушунча мезгилден бери биздин мамлекетибизге пайдасына караганда зыяны көбүрөөк тийдиби, же зыянына караганда пайдасы көбүрөөкпү, аны да билебиз. Ошондуктан бул коомго аябагандай каттуу сок курду. Болгондо дагы улуттук намыска каттуу сок курду. Аял кишиге. Биздин элибизде керемет касиеттүү сөздөрүбүз бар. Кызга 40 үйдөн тыйуу деген сөз бар. Анан 40 үйдөн тыйуу болуп атса, бүтүндөй ич көйнөктөрүн музейге илип алып көчөгө чыгышты. Муну жапайычылык деп коет. Муну аябагандай каттуу сабатсыздык деп коет. Мүмкүн бул киши Лондонго барып алып ушул ишин жасап көрсө болот. Лондонго барып ушул ишти жасаган болсо, анан ошол өзү сыйынып жүргөн демократтар кандай жасаганын көрсөтүп коет эле. Мына Францияда ушул иштерди жасап көрөбүз деп чыгышты. Не деген урду соккуга калышты. Украинада көрүп атасыздар, эмне деген ушул жылаңачтанабыз деген аял затын эмне деген күйлөргө салып атат көрүп атасыз. А биздин элибиздин улуттук маданиятында, каада салтында бул деген жапайы. Мен Роза Отунбаеванын бул ишин эле эмес, негизи бул кишинин саясаттагы жүргүзгөн иштеринин бүт баарына улуттук мамлекеттик кызыкчылыктарга каттуу сок куруп аткан инсан катарында баалайм. Жакшы эмес. Ушуну да көтөрүп, дагы да болсо ошол көрүнгөн жерге, көрүнгөн жыйындарга чакырып алып, аны төргө отургузуп коюп жүргүзүп аткан саясатчылар аман болсун дейм. Ушуну да коргоп чыгып аткан кээ бир саясатчылар болуп атат, алар да аман болсун. Эгерде көз карашыңар ошол Отунбаева менен бирге боло турган болсо, анда аман эле болгула. Анда менин элим, менин жерим деген түшүнүктөрдү сыртка чыгарып койгула. Билебиз, баарыбыз демократияны жакшы көрөбүз. Бирок демократия чеги менен, жоопкерчилик чеги менен. Бизге аял затты ушунчалык кастарлап, аял заттын бийиктигин, улуулугун, анын ыйыктыгын даңазалаган биздин керемет залкар акын жазуучуларыбыз бар. Биздин ата бабаларыбыз мүмкүн баарыбыз айылдан келгенбиз. Аял заттын чачын тарагандан кийинки таракта калган чачын да жерге таштабайт. Дамбалын эмес кечирип койгула. Таракта калган чачын да жерге таштабай, ошону ороп, акырын кишинин буту тийбей турган жерге, кишинин көзү көрбөй турган жерге кыстарып коет. Бул керемет биздин маданиятыбыз. А бирок Отунбаевада мындай түшүнүктөрдүн чети да жок. Өзү айылдан келбей асмандан түшүптүр. Кайдан келиптир өзү? Биз кыргыз бүтүндөй баарыбыз ошол айылдан келгенбиз. Баарыбыз айылдан чыкканбыз. Биз сыймыктанып, биз залкарлар деп көтөрүп жүргөн азаматтардын бирөөсүн айтсынчы, ошо шаарда туулуп, асфальтта чоңоюп, шоколад жеп, бал муздак жеп чоңойгондор. Жок. Мына азыр көкөлөтүп аткан Айтматовдон баштап, Касымалы Жантошевден, Төрөгөн Касымбековден, Түгөлбай Сыдыкбековден ким деген залкарларды алып карабаңыз, бүт баары айылда жата калып, арыктан суу ичип чоңойгон. Ошол Отунбаева жек көрүп аткан айылдыктардын өкүлдөрү. Бул жагынан алганда, бул аялдын кезектеги шермендечилиги катарында гана баалайм. Бийик суроом. Жана Автомобиль Жоробеков деген блогер УКМК эме козгоду, кылмышчы жана постторунда аймактык бөлүнүүчүлүк алып келген эмелер бар депчи. Анан мындан улам ошол мурунку өлкө башчыга дагы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы реакция кылыш керек беле. Эми мындай деген сөз бар да, эгер берене болсо киши табылат деген. Была бы статья, человек найдется деген. Ошол берени канчалык деңгээлде туура пайдаланат. Мисалы, бизде мондой да, баягы жеке намысына шек келтирүү деген берене бар. Маселен, бирөөнүн намысына шек келтирип койгон болсо, карайт. Сот олтуруп алып туруп, шашпай олтуруп карайт. Бул бийликке жакынбы же жакын эмеспи? Эгер бийликке жакын эмес боло турган болсо, анын кадыр баркын 5000 сом деп эсептеп коет. Эгер бийликке жан күйөр азамат болгон болсо, анда анын кадыр баркын биздин жашообузда болуп атат 1,5 миллион сом, 2 миллион сом деп жазып коет. Кезинде билесиздерби?
жанагы Атамбаевдин жакын азамат жигитинин Кадыр Баркын 1,5 миллионду журналисти доого чыкпады. Андан да ашмалтай чыккан каттуу баягы адамгерчиликке доо кетирген бир макала жазган дыгы боюнча мен сыяктуу же башкача бир көз караштагы саясатчылар ошондой берене менен ошол эле берене менен сотко берсе, анын Кадыр Баркын 15 000 деп баалап коет. Ушундай эле. Ошондуктан кеп инсанда эмес, кеп ошол инсан эмне жөнүндө айтып атат. Ошол эле беренени кандай максатта колдонот. Ушул жагына караш керек. Мына Кой Таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссия жыйынтыгын жарыяланды. Ал жерде негизинен Атамбаев күнөөлүү деп табылган, анан координация жок деген. Бирок абсурдтук жагы ошол координациялай турган адам мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп отурат өзү. Негизи ушул жыйынтыгына кандай баа бердиңиз? Тааныштыңызбы? Анан канааттандырабы бул коомду? Айдар мырза, соңку мезгилдерде кандай гана комиссиялар түзүлгөн эмес. Бир да комиссиянын жыйынтыгына мен ишенбейм. Муну өткөндөгү жыйында дагы жарыя кылганмын. Бир да мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгына мен ишенбейм. Мен эмес, бүтүндөй Кыргызстандын эли ишенбейт. Себеп баары саясий өңүттөн жасалат. Эгерде Атамбаев мырза күчүндө турган болгондо, бул комиссия башкача жыйынтык чыгармак. Абдан туура айттыңыз, ошону координациялап тескей турган киши өзү төрагалык кылып аткандан кийин ал комиссия кандай жыйынтык чыгарышы мүмкүн? Мына 2010 жылкы Ош Жалал Абад шаарларындагы болгон окуялар боюнча комиссия жыйынтык чыгарды. Эмне болду? Натыйжада ким жаза тартты, ким күнөөлүү болгондугун ким жарыя кылды? Же болбосо баягы Дача суу айылына учактын түшүшү боюнча. Бүгүнкү күндө сиз, мен, же болбосо ушул жерде отурган коллегалар билесиздерби? Учак кимдики экен, анын ичиндеги жүк кимдики экен билбейбиз го. Сыр го. Түркиянын кыдырын гана сөз болду. Вот, түрктөр айтты, бизге тиешеси жок деди. Мына ошондуктан ар кандай мамлекеттик комиссия түзүлгөн болсо, ага ишенүү өтө кыйын. Бүгүнкү күндө кандай кемчилик болсо, Атамбаевдин желкесине илип коюш аябай жеңил. Анан жүрө мүмкүн убакыттар өтөт, кимдин ким экендиги баары ачыкка чыгат. Кезинде Атамбаев деле ушундай комиссия түзүп, Ош Жалал Абад шаарында болгон окуяларга ачык так даана ким күнөөлүү экенин көрсөтүп чыгып коюшка толук мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал жасалбады тилекке каршы. Саясий да баа берилген жок, укуктук да баа берилген жок. Ушундай комиссиялардын бири катары кабыл алсак болот. Дагы менде суроо бар. Сиз августтун соңунда Баткенден Аксыга чейин кыдырып Айданбек Акматов жазган Жалгыз дос деген китептин бет ашарын көрүп келдиңиз. Анан мен өзүм барып Лейлекте даярдык көрүп эл күтүп аткан, бирок бара албай калдыңыз да. Ошол Лейлек району менен Сүт шаарынын эли алиге чейин күтүп атат, эмне үчүн келбей калды деп сизге ошого жооп берип койсоңузбу? мен бир эмес бир канча жолу жооп бердим. Бизде саясатчы деген көрөгө түрөк болуш керек. 4-5 кадам алдын ала билиш керек. Биз алган маалыматыбыз боюнча аябагандай чоң бир азыр Айдар мырза айткан комиссияга төрага болгон вице-премьер мырза чоң бир провокация жасап аткан. Мадумаровду ушул жерден кармап алабызго дегендей бир арам ойлору болгон. Булар ошол провокациялык ишти башташып алып, аны токтото албай калып, мен Лейлекке барбай калышымды эсебин албай калышып, эртеси күнү ошондой чыр чыгып кетти, билесиздер да, чек-арага. Мына ушул чек-арага чыр чыгууга Мадумаров себепчи болду деген жарлык тагыш үчүн күн-түн каттуу иштешкен. Бул арам ойлор. Кудай насип кылса, буюрса, биз дайым Лейлек районуна барганда 10 миңдеген кишилер тосулат. Ушундай күндөр Кудай кааласа келет дагы. Мен ошондо ачыктан ачык бардык суроолорго жооп берем. Сүлүктүү шаары менен кошуп баарына жооп беребиз. Булардын арам ой ишке ашпай калды. Аябай өкүнүчтүү болуп калышты да. Ошондуктан биз ар бир айткан сөзүбүз таразага салынгандан кийин ар бир кадамыбызды дагы эсебин чыгарып жүрүшүбүз керек. Эл менимче абдан туура түшүндү.
кандай арамзалык ойлор менен даярдыктарды көрүшкөн, бирок анын баары ишке ашпай калгандыгы бул жакшылыкка деп билишибиз керек. Биз чейли кечким эл менен анчалык жолугушуп, эл менен анчалык баарлашып, суроо жоопторду албай, насип кылган болсо да көптөгөн жолугушууларыбыз бар. Бүтүндөй Кыргызстандын эли менен барабыз буюрса. Мен суроо берейинби? Эч ким бербейби суроо? Жанагы адаханага неме боюнча, ТЭЦ боюнча кече жакында өкүм чыкты райондук соттун. Буга чейин ошол ТЭЦ боюнча маселе каралып электин алдында эл арасында коррупционерлерди, ошол ТЭЦ боюнча 386 миллионду жегендерди камаш керек, кармаш керек деген элдин арасында аябай уудуу кептер аябай эле көп болгон. Анан эми өкүм чыккандан кийин алардын бардыгы жана 15 жыл уккандан кийин кадимкидей аяп калышты да. Ошол аяган элди сиз колдойсузбу? Оюңуз кандай? Өзү биздин элибиз кызык. Аябагандай кызык. Бир керемет элибиз. Жоомарттык жагынан аябай алдына чыгып кетебиз. Кереги жок жерде. Эки жактуу жооп беришибиз керек. Биринчи жагы, ошол ичкен жегендери далилденген болсо, аларды жазалоо боюнча чечимдери туура. Маселе жок. Бирок ошону жазалап аткандарга эл тарабынан ишеним барбы деген маселе бар. Бүгүнкү бийлик ошол чечимди кабыл алса, бүгүнкү бийликке ишеним барбы деген. Макул, аларды камап атты. Бирок ошолорду камап аткан адамдар өздөрү таза болду экен деген маселе. Эгерде биздин касиеттүү элибиз ошол чечим чыгарып аткан азаматтардын же чечим чыгар деген буйрук берген азаматтардын тазалыгына 100% көзү жеткен болсо, кол чаап эле кабыл алмак бул маселени. Маселенин баары бүгүнкү бийликке ишенимдин жоктугу, сотторго ишенимдин жоктугу, соттордун бүт баары президенттин гана буйругун аткарат деген ишеним могу жерде көкүрөктө орноп калган. Булар коррупцияны жоюу үчүн күрөшүп аткан жок, жеке кандайдыр бир пикири келбей калган кишилер менен эсептешүү катарында кабыл алышып атат. Бул дагы факт. Эми аларды камагандан биздин казаныбызга аш толуп кетпейт, дасторконубузга нан толуп кетпейт. Кама макул, маселе жок. Мүмкүн сүйлөшүлүп алгандыр. Мен мында неч болушу мүмкүн эмес деген ойдон алысыракмын. 1-2 жыл туруп, анан мунапыс боюнча чыгып кетерсиңер дегендей. Себеп ошо камалгандардын баардыгы кече Жээнбековдун шайлоосуна атан төөдөй кызмат кылган азаматтар. Алар унутулбайт. Бир жагы, экинчи жагы. Аны менен кыргыздын жүгү жеңилдеп кетпейт. Тескерисинче, ошончо миллиондогон долларларды уурдаган болсо, Өзбекстандагы башка мамлекеттердеги жасалып аткан иш аракетти кылып, кайрадан казынага төктүр. Кустур. Алар жеп ичип кетип, бир 7-8 жыл жашап, кайра чыгып алып, потолокко чийт түкүрүп жашай береби, же алардын жеген ичкенин кайрадан сиздин, менин, балдарым, неберелерим төлөйбү. Алардын түрмөгө жатканынан мага ачык да эмес, таттуу да эмес. Мага алардын жеген акчасын ким төлөйт? Ушул маселе маанилүүрөөк. Эгерде премьер-министрлер, берки ишкананын жетекчилери ошончо миллиондогон акчаларды жеген болсо төктүр. Кайда кетти? Жеп аларды сиңирелек. Анча акчаны жей албайт. Өмүр өтүп кеткенче дагы бала чакасына дагы аларды жеп сиңире албайт. Алар бир жерде турат. Же чет өлкөлүк бир банктардын эсебинде турат. Ошолорду таптыр дагы. Мына Малайзиянын премьер-министри жасагандай кылып туруп, бир жумада 50 миллиард, 52 миллиард долларды төктүрүп койбоду. Мирзиёев бүгүнкү күнгө чейин төктүрүп атпайбы. Анда төктүрсең дагы. Аларды түрмөгө жаткырып, аларды күн-түн кайтарып, аларга тамак аш берип, жок. Кустур. Кустур. Ошондо биз кол чабабыз. Барекелде дейбиз. Анан камап койгон болсо эле кол чаап туура кылды. Камап койгондон кийин ар биринин айылдагы кишилер чыгат. Адилетсиз болду, тигиндей болду, мындай болду. Жок, ошо ишенимдин жоктугу бар. Башта Союздун мезгилинде ар бир түрмөгө салган кишини бекерден бекер салды деген түшүнүк болчу эмес. Бүгүнкү күндө ар бир камалып аткан кишини өч алып аткан турбайбы деген сезим пайда болуп калды. Тилекке каршы ушундай. Буга бийликке болгон ишенимдин жоктугу. Соттордун көз карандысыздыгынын жоктугу. Бүгүн ошолорду соктогон соттор
Эртең күн башкача айланып кеткен болсо, ошол актап берген дагы ушул соттор болот. Баленин баары мына ушул соттордун и сотторго берип аткан буйрук. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы дайым айтабыз, соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылабыз. Кантип? Бизде ачык даана жазылган. Сотторго баягы президенттин шопуру же болбосо эшигин ачып жаап турган жардамчылар эмес, президенттин деп өзү да телефон чала албаш керек. Телефон çalsa sot zamatта сиздерди чакырып, маалымат жыйынын бериш керек. Мага ушундай деп басым көрсөтүп атат. Менин жеген наным таза болушу керек. Мен мындай жолго бара албайм. Президенттин буйругун аткарбайм мен. Деген ыймандуу, инсаптуу азаматтар болуш керек. Аларда дагы намыс калбай калды да. Өзү негизи дээрлик кыргыз бийлигинде намыстуу инсандар калбай калды. Оозуна келгенди сүйлөп коюшат. Эл маскара кылып күлө берет. Өздөрүнүн бети да чыңырап койду. Мына бүгүн бир жигит жөнүндө жазыптыр. Ошонун бетинен кышка автодөңгөлөк жасаш керек экен депчи. Ошондо жана төө ашуунун музунда да тайгаланбайт экен, бети күчтүү экен деген. Ошондой күлкү болуп атпайбы жетекчилер? Кадыр баркы түшүп. Кадыр барк дегенден түшүнүп калбайбы? Адака мырза жанагы соттор боюнча президент дагы айтып атат. Ыймандуу болуш керек, анан жеке жооп бериш керек деген. Бирок биз соттордун көз карандылыгын реалдуу бир механизмдерди ошону алмай туруп, анын соттордун көз карандысылыгы жөнүндө сөз кылыбыз бекер да. Сотторду ушул Конституциянын 95 статьясында бар. Дисциплинардык комиссия деген бар. Соттордун кындыксыз жүрүш турушу дегени бар. Соттор кеңеши деген бар. Мына ушул ырчактар аркылуу сотторду башкарып отурат да. Эми Айдан мырза айтканыңыз туура. Мен айттым, жана биздин партияда толук так жазылган, аны айтып беришке көп убакыт керек да. Бирок толук беришти, ушуну айтыш керек. Эгерде биздин партия же болбосо Жеке Мадумаров өзү жеңишке жетишип калган болсо, 95 статьяны жокко чыгарабыз деп жарыя кылганбыз. Ошол Конституциянын 95 беренесini Кыргызстандын Конституциясынан алып салмайынча соттор эркиндикке чыга албайт. Соттор бүгүнкү күндө башкесерлердин колундагы кылыч гана. Бүттү. Кылычты эгерде жаткырып койсоң, өзүнөн өзү кеспейт. Аны кестириш үчүн кол керек. Бүгүнкү күндө кол ким? Президент жана анын администрациясы. Аппарат. Аппаратындагы бир жүгүрүк жигиттер телефон чалса дагы сокторун калтырап титиреп кетип атат. Эгер калтырап титиребесе, эртең кызматтан алып коет. Мына ошон үчүн 95 статьяны Конституциядан алып салмайынча биз жоопкерчилигин мындай бир көз карандысыздыгын чече албайбыз. Эсиңиздерде болсо, судьялардын биринчи курултайында Акаев айткан. Коррупция 7-чи кабатка чыгып кетти деп. Эсиңиздерде барбы? Манасын арба урсун деген. Ошол соттордун манасын арба урсун деген толкун айым. Мына коррупциянын баштары өзү экен. Манасын арба урдубу? Же элдин каргышына калдыбы? Касиеттүү жерибиздин топурагын кече албай, суусун иче албай, ааламдын түрмөсүндө жатышат өздөрү. Бул деген өтө чоң жаза. Ошондуктан кече дагы мен суперинфо кезинен суроо бергенде бир айым суроо салды эле, мен айткам, эгерде президенттин каалоосу болсо 3 айга жетпей соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылып койсо болот, 3 айдын ичинде. Эгерде Мадумаров болсо, андан да тезирээк эркиндикке жеткирип коет. Билесиздерби, биз акыреттен корккон киши керек да. Адилетсиз чечим алган кишинин азабы өтө жаман болот. Мына бүгүнкү күндөгү соттор, ошол соттордун курамына кандай болуп кирип калгандыгын парламентте бир айым айтты. $30,000 жок, мен талапкерлигимди кое албадым деп. СДПКнын конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитеттин төрайымы болгон. Галина Скрипкина деген. Баракелде, эгерде толкунайын, парламенттин өзүндө комитеттин төрайымы $30,000 жок. Башкаруучу партиянын немеси. СДПКнын мүчөсү $30,000 жок, талапкерлигин кое албай калды деп жарыя кылгандан кийин ага окшогон жогорку кеңеш жабылып кетиш керек эле. $30,000 аз. Ошондуктан бүгүнкү күндө уят калбай калды деген сөзүм ушул. Маскарасы чыгып атат, сабатсыздык ар бир кадам сайын. Жок дегенде Россиянын шаарларын туура айтыша албай атат, Смоленскини кече бирип айтып атат, Смоленск дейт. Мына, бул не деген сөз? Баянанын алдында жакшы эле айтып турам да.
Эми аман эле болушсун. Ошо сабатсыздык, аябагандай каттуу сабатсыздык десем четинен эле таарынышат тултуюп таарынса ары карай кетсин. Менин маселем жок анда. Бирок ошол баягы эл аралык маселелер менен жолугушуп калганда уят болосуң бер жактан турупчу. Жүрөгүң калчылдап турат азыр бирдемени былгытат депчи. Жок дегенде фамилияларын туура айтыша албайм. Кече Юрий Михайлович Лужков каза болду. Анын фамилиясын кандай айтып уктуңарбы? О, Кудай сакта, айланайын. Новосибирск шаарындагы деп баштап атат. Уят маселе бул. Өтө чоң уят. Мына келген суроолордун биринде төраганын сүйлөгөнүнө кандай карайсыз? Сиз эски төрагасыз, пикириңизди билдирбейсиз деп толуп кетиптир, кайнап кетиптир. Ага кандай баа бересиз деп. Мен айттым, биринчиден аны төрага кылып шайлаган жогорку кеңеш берсин баасын. Аны депутат кылып шайлаган эл берсин баасын. Мен баа бергенимде туура эмес болуп калат. Мен сабаттуу болуш керек деген сайын жаман көрүшүп атпайбы? Тескерисинче төрага болобу, президент болобу, биринчи кезекте тил керек экен го. Байкадыңарбы? Таза, сабаттуу, так этип жооп бере турган, пикирин билдире турган тил керек. Тил акылда болсо чыгат да. Демек, кишилер окубаса, башка болбосо, шаарлардын аталыштарын, башка мамлекеттердин аталыштарын, же өзлөрүнүн эле кесиптештери болгон башка улуттун өкүлдөрүнүн фамилияларын атаганда, жүрөгүң бер жактан калчылдап, астагфиралла деп туруп каласың го, Кудай сактасын. Уят кылат деп турасың да. Безилдеп калдым чындыгында. Тентек балдарымды тойго кошуп койгондо безилдеп корккондой. Ушундай коркосуң. Сен балдарыңды бир жерге алып барып уят кылып койбосо экен деп коркуп отурасың да. Ушундай болуп калды. Тилекке каршы жагдайыбыз ушундай. 2009-жылы кол коюлган протокол боюнча бир сотко чейинки иликтөө иштери башталды деп ошол вице-премьер-министр Разаков бир маалымат берген Марал радиосуна. Ушул боюнча сурак бердиңизби, чакырдыбы, эмне болду? Кандай сиздин бааңыз? Мен бул Разаковдун түшүнө кирген окуя. Бүгүнкү күндө өкмөт ошол бийлик жалган маалыматтын очогу болуп калды. Кандайдыр бир курч маселе келатканда элдин көңүлүн башка жака буруу максатында бир сөздү чыгарып коюшат дагы, анан биздин коллегаларыбыз анан жанагы бакма кесиптештер дуулдап элдин пикирин ошол жака буруп кетет да. Муну Толкунаев кандай дейт? Отвлечение внимания на ложный объект. Рай миллиондун бомбасы жарылардын алдын чыккан неме маневр жасалган. Бул соңку учурда коррупциялык схемалардын беттери ачылып атканда, элдин нааразычылыгы аябай күчөп аткан мезгилде Разаковдун акылынын жеткен жери ушуну лап этип айта койду. Анан дуулдап эл башка жака бурулуп, биз кызык болуп калдык да. Жана апендинин бир жоруктары бар илгери. Балдардын көңүлүн башка жака бурам деп, балдар келгиле. Тиги тоонун ар жагында бекер жаңгак берип атат десе, элдин баары балдар чуркап кетсе, чын эле окшойт деп аркасынан өзү чуркап кеткенде, өздөрү чыгарып алган маалыматка кээде өздөрү да ишенип кетип баратат да. Аман болсун, пейилине жараша болсун, ниетинен тапсын. Адахан ага, менден суроо, эки суроо. Катарынан бере берейин же бирден берейинби? Беребиз. Башка планетада жашаган эле адам же болбосо бир жандык эле билбесе, аламда Кыргызстандагы саясий абал боюнча Адахан Бодумаров, Садыр Жапаров деген гана фамилиялар айтылып атат да ушул учурдачы. Анан Садыр Жапаров жөнүндө сиздин оюңуз жөнөкөй, карапайым жөнөкөй жаран, ушул эки инсан бириксе, эки инсан Кыргызстанда ушундай бир туңгуюктар алып чыкса деген ойлорду, сөздөрдү жазып атышат. Мен аны көп угуп атам. Сиз угуп атасызбы, айтасызбы билбейм. Ошол Садыр Жапаров боюнча сиздин оюңуз, анан кийин деген кийинки эки саясий инсандын жетелешип кетиши, Кыргызстан үчүн бир кандайдыр бир жумуштарды жасашы жөнүндө ойлоруңуз барбы? Мен ал жигит боюнча пикиримди аябай көп жолу билдиргем. Кайра кайталап отурууның кажети жок. Жалгыз эле Жапаров эмес. Дайым ушул жерде жыйналганда, жолукканда айтам. Биздин көз караштарга пикирлеш болгон, тилектеш болгон ким болсо ошол болсун, биз жетелешип кеткенге даярбыз. Ушундай. Ким болсо ошол болсун. Биздин пикирибизди, биздин көз карашыбызды бөлүшөбү, туура көрөбү ушуну.
ушул жол туура деп эсептесе, биз кол кармашып кетебиз. Бирок биздин саясий эсептешүүбүз жок. Сен мага муну жасап бердиң, мен сага аны жасап берем дегендей. Андай эсептешүү жок. Бизде бир гана эсеп болуш керек. Ушул көптөн кыйналган биздин элибиздин келечегин бир жакшыртуу. Муну сүйлөсөң азыр ишенбейт көбү. Себеп ушундай деген убадалардын баарын берип алып жогорку кеңештин кебетесин көрүп атабыз. Баары убада беришкен. Жалгыз бүтүн Кыргызстан убада берген эмес. Анан ошондо эл таарынганда баары эле жасап беребиз, куруп беребиз, салып беребиз, жасап сиз деле ушинтип койбойсуз, антип койбойм. Мен жалган сөз айтып, алдап антип келе албайм. Ошондуктан ким биздин пикир менен, биздин баалуулуктар менен макул болгон болсо, биз кол кармашып кете беребиз. Райым миллион жөнүндө азыр дагы бул жакта дагы түз эфирде сурагыла деп атат да, райым миллион жөнүндө сиздин оюңуз. Мен бир канча жолу айтпадым. Же кандайдыр бир жигиттер топтолуп алып мамлекетти башкарып атат. Же мамлекеттин ак же кара деп айтканга даремети жок. Эгерде баягы комиссия Айдан мырза айткандай комиссия түзүлдү, байлыктарын текшергиле деп. Эмне деген жыйынтык чыкты? Ошол комиссиянын жыйынтыгына эл ишенбей, кайра ушул суроону берип атса, демек бул бийликтин баркы ноль. Анда токтоосуз түрдө кетиш керек булар. А эгерде ошол комиссиянын чыгарган жыйынтыгы туура болгон болсо, анда оозуңа талкан салбай чыгып түшүндүрүп айт. Түшүндүрүп айта албайсың, себеп сен чоркоксуң, сен дөдөйсүң. Сен караңгысың, айта албайсың. Айткан нерсең бүт баары жалган болуп чыгат. Ушул гана. Эми кайра-кайраны айтып бергенден же оозунда бал пайда болуп кетпей, же ачуу болуп кетпейт, туурабы? Коррупционер деп кайра-кайра айтып аткандан кийин далилде. Далилдей албайсыңбы? Анда чык, колумдан келбей калды деп кет. Кандай дейсиз? Башка жолу жок. Мен тийиштүү органдарда иштесем, мен түздөн түз ошого жооптуу болгон болсо, мен айтмакмын. Мунусу туура, мунусу туура эмес. Анан көптөгөн элдердин катарында жүрүп, эч кандай иликтөөлөрдү жүргүзө албай атып, маалыматтарын бүгүн карасам, мына генералдын баарын карагылачы, кыргыздар. Намысыңдан жерге кирип кетесиң, айланайын. Мына өткөндө Баткен областында белгилүү бир инсан 2 жол тандабасты милиция кызматкерлерине белекке тапшырды деп чыкты, туура? Анан министри баш болуп чыкты. Жок, белекке тапшырган жок. Биз ылдамдыкты күчөтүп койгон үчүн биз аны токтоттук деп. Жок, андан кийин видео көрсөтүп койду. Бата берип атат. Жакшылыкка колдонгула деп. Андан кийин Кашкар кетиш керекпи? Я айнанайын. Мына карагылачы. Россияны караңыздар. Бир журналист блогерди туура эмес кармап койгондугу үчүн 2 генерал кызматтан кетти. Өтө жогорку кызматтагы генерал. Канча полковник кызматтан кетти. Себеп элдин ишениминен кеттиңер деген маселе менен Путин кызматтан бошотtu. А биздин генералдар эмне деп табдырып атат? Не деген жалгандарды таратып атат? Вице-премьер эмне деген жалгандарды таратып атат? Эч бир айткандары бири-бирине шайкеш келбейт. А мамлекеттин жетекчисимин деген азаматың отурат го оозуна талкан салып. Жак дебейт, же көк дебейт. Мына өткөндө жазыптыр. Көрүнгөн жакка учканча ушул маселеге чекит коюп койсоңуз жакшы болмок деп. Бул бүгүнкү күндөгү мамлекет башчыңар саякаттаганды укмуш жакшы көргөн азамат экендер. Ушу бир токтоосуз эле бир саякаттап турса экен. Эми ошону дагы аябай чоң жетишкендикке көрсөтүп, Япониянын жаңы императорунун кызматка киришүүсүнө катышты. Эмне болду катышып? Эмне чыкты, Кыргызга эмне пайда болду? Сенден башка кайсы мамлекеттин президенти барды? Бул не деген намыссыздык? Анан ал жака борт менен учпай, самолет менен учуп кетти. Айнанайын, ал жака учуп бара турган самолеттун босуп учасыңбы? Ушул самолетту 2006 жылы Россия Федерациясынын президенти Курманбек Бакиевке белек кылып берген эле. Азыр учуп аткан самолет. Ошол Бакиевдин жасаган кабинетинде, Бакиевдин жасаган столунда отурасың. Андан бери 10 жыл өттү. 10 жылдын ичинде же бир учак ала албасаң, же бир стол жасай албасаң, эмне кылып отурасың мына отурумдукчулар? Революция жасаган.
жоокерлер тырмакчанын ичиндеги. Ал жака бардым, бир чай ичтим, япон чайынан берип койду. Менимче ошол жердеги элчи айтты да, ошол жерге келип бериңиз. Же бул жердеги отурган тышкы бөлүмүнүн жетекчиси айтты. Ошол жака эптеп бир чакыруу кагазын алып бер. Башка кыла турган иши болбосо, көрсөтө турган иши болбосо, эптеп баягы бир журналисттердин кызыкчылыгын пайда кылыш үчүн эмертең Арабияга учуп атат. Эмне кыласың барып, айтчы? Эмне пайда табасың келип? Анан биз мындай бир жоопкерчиликтүү карашыбыз керек да. Жалпы элдер учкан самолет менен учуп кетти. Туура да, себеп сенин самолетуңду Европанын үстүнөн учурбайт. Учуп бара да албайт ал самолет. Андан коңгуроо кагып, кыйкырбагыла, мактанбагыла. Ошондуктан мына Казактын президенти Кыргызстанга келет экен, келди кетти, эмне болду? Эмне келишимге кол койдуң да, эмне пайда таптың? Башка мамлекеттердин жетекчилери караңыздар. Өзбекстандыкы Казакстанга, Казакстандыкы Өзбекстанга, Тажикстандыкы Казакстанга, Казакстандыкы не деген келишимдерге кол коюлуп атат. А биздикилер жөн эле чай ичкени барып келип атпайбы? Өзү бир оомат кетерде ушундай болуп калат экен. Эсиңиздерде болсо 2005-жылы кышында Акаев жөнүндө ушундай сөз кеткенде, мага десе Арктикага барып пингвиндер менен учурашып келсин деп. Учурашпаган жери калбады, саякатка барбаган жери калбады дегенде, эми ошо пингвиндер калды дегендей. Ошол сыяктуу мына эл дагы жогорку кеңеш дагы элдин акчасы менен учуп аткандан кийин сураш керек, эмнеге баратасың? Эмне пайда табабыз биз кыргыздар? Эмне келишимге кол коесуң? Ким чакырды? Деген сыяктуу суроолорго жооп бериш керек. Анан самолет менен учуп атат деп эле кол чаба бербей. Мен де Кененирээк жооп берип койдум окшойт. жаңы жылдан кийин милиция кызматкерлеринин маянасы көтөрүлөт деп атат. Буга чейин октябрда пенсия менен мугалимдердин маянасы көтөрүлдү. Мен биздин экономика ушундай маянаны көтөрө алабы? Экономика өлүп атабы? Биринчиден Эмил мырза экономика жөнүндө сөз жок. Мына Өзбекстандан 100 миллион алабыз дебеди. Аны кайда жумшайсың? Кайсы долбоор менен алып атасың? Эмне максатта алып атасың? Сырттан келген карыздарды айлыкты көтөрүп, өзүңдүн саясий маселеңди чечип алып, аны очойгон биздин желкебизде карыз кылып калтырганын кажети жок. Мен көптөгөн мугалимдерден угуп атам. Айлыгыбызды көтөрбөй эле койсун, эски ойдон калтырсын, бирок уннун баасын кайтарып койсун деп. Бүгүнкү күндө айлыкты көтөргөнү канча болду? Канча сом кошулду? Эң көп кошулганда канча кошулду? Билесиңерби, журналист катарында? Ал так айтылбайт жанагы эме тажрыйбасына жараша дегендей. 15-16га жетти деп айтып атышпайбы? Мисалы 7.000 алгандар 10.000 алып калыптыр, 13.000 алгандар 16.000. Ошол 3.000 айырмачылык түзөт. Эми ошону эсептегиле. Бүгүнкү күндө мугалимдерге канча кошулду дагы? Ундун баасы, нан канчага кымбаттады? Эттин баасы канчага кымбаттады? Эсептегиле. Ошон үчүн мугалимдер кайрылып атат. Биздин эски айлыгыбызды калтырыңыз, бирок ундун баасын түшүрүп коюңуз. Бул саясий соодагерлик Эмил мырза. Демек, мугалимдердин айлыгын көтөрдүм үчүн баягы шайлоонун бүтүндөй жалган протоколдорун толтура тургандар мугалимдер болот. Алардын көңүлүн табыш керек. Экинчиден, коомдук тартипти жөнгө салабыз деген максатта ыңгайсыз кишилерге фуражкасын кийип, баткенде шахмат ойношуп отуруп калып атпайбы, жана маданият үйүнүн тегерегинде бүтүндөй полковник, подполковник, намыс жок. Себеп Мадумаров баткенде жолугуш өткөрөт десе, ошол маданият үйүн тегеретип, столдорду тизип алып, полковниктер, сержанттар менен, лейтенанттар, капитандар менен шахмат ойноп отурушат. Сен чек араны карайсыңбы же шахмат ойнойсуңбу? Эмне майрам болуп атат ал жерде шахмат ойногондо? Анан бер жактан УВДнын балдарын дагы тартып барып, көрсөң күлкүң келет. Катарынан столдорду тизип алып шахмат ойноп отурушат. Бүтүн милиционерлер. Эмнеге? Себеп Баткендин эли аябай тарбиялуу. Анан мындай бийликтен бир аз сестенет. Кызыл шапканы кийип отурган эшиктин оозуна маданият үйүнө отуруп алса, ал жерге кире албайт. Алыстан карап, мындай кылып чочуп, кайра кайтып кете беришет да. Мана ошол максатта вице-премьеринин кылып аткан иши ушул. Өзү ошолордун арасынан чыккандай менси. Акылыңдын жеткени сен, жеткен жериңе.
аман болайлы. Бүт милицияны тез башта аянтта жыйын өткөрөбүз десек, жаш балдарды чыгарып сүрөт тартырып коет эле го. Акай ушундай кылат. Азыркылар болсо жыйын өтөт деген жерге милицияларды шахмат боюнча турнирин уюштуруп мелдешин уюштура коет экен. Мен Толкун айым түшүнүп атасыз, баракелди. Таппасаң сыйпалап кал деген. мен суроо берсем. Ошол Баткен чек ара боюнча, Кыргыз-Тажик чек ара боюнча ошол жакында эле Сүрөткечи порталы жерге барып көрүп келдик да. Ошол жерде жергиликтүү тургундар менен сүйлөштүк анан бул негизи чек ара маселесиндеги жаңжал, чыр-чатар бир эмес бир нече жолу кайталанып кетти да буга чейинчи. Анан тургундар айтып атат да, чыр чыгат, бирок чыр чыккандан эле кайра унутулуп калып эле кайра кайталана берет дейт да. Анан жана шахматта болгон тилкелер бар экен. Аралашып жашаган баарын өз көзүбүз менен көрдүк. Анан сиздин пикириңизде бул чек ара маселеси кантип чечилет? Мындай. Чек ара маселеси Кыргызстанда мамлекеттин ээси пайда болгондо чечилет. Бүгүнкү күндө эт менен челдин арасында жүргөн, бар менен жоктун ортосунда жүргөн азаматтар турганда чечилбейт. Чечилсе да биздин зыяныбызга чечилет. Себеп чечкиндүү президентиң жок, чечкиндүү өкмөтүң жок, сабаттуу жогорку кеңешиң жок. Ким чечет аны? Көптөгөн мамлекеттерде практикада ушундай болуп келген. Чек аранын чечкенде эки тарап эч качан ыраазы болбойт. Бул тарыхта болгон эмес, болбойт. Ыраазы болгон эч ким болбойт. Жүздөгөн жылдар бою бири-бирине нааразычылык айтып жүргөн Европа өлкөлөрүн карап көрсөңүздөр, орто кылым тарыхынан берки чек араны жерин чече албай жүргөндөр бар. Мына Германияда канча баягындай жерликтер бар. Земство деп коет. Ошолор деле ушул мезгилге чейин айтат да, башта баягы Бавариянын жери бүгүнкү күндө башка бир земствого өтүп кетти. Башта биздин чек арабыз бул жерден өтчү эле дегендей нааразычылыктар болуп келген, боло берди. Биздин Өзбекстан менен Тажикстан менен чек арабызды чечкиндүү түрдө чечиш керек. Биринчиден, элдин ишенимине ээ болгон бийлик пайда болуш керек. Ошол бийлик чечимди кандай кабыл алса, туура деп кабыл алган эл болуш керек. Экинчиден, баягы шахмат деп айтканыңыз сиздин туура. Жолдун берки бети Кыргызстан, жолдун аркы бети. Жолдун ээндиги 5 метр, 6 метр. Аны кантип чечет? Чек араны ошол жолдун ортосунан алып өтөбү, же үйлөрдү сүрдүрүп бузабы? Кандай болушубуз керек? Эл ишенимине ээ болгон бийлик келгенде, Кудай кааласа чечилет. Анан биздин жетекчиликтерди бүгүнкү күндө биздин кошуналар ачык айтышыбыз керек, эч эсепке алышпайт. Себеп кадыр бар жок. Аны чечүүнүн жолу бирөө, келишим жолу. Чечкиндүү түрдө келишим жолу. Бүттү, башка эч кандай жол жок. Же болбосо баягы союз тарап атканда келишимге кол коюлган. Бүгүнкү күндөгү административдик аймактардын чегинде бөлүнөбүз деген чечимге кол коюлган. Ошол чечимди каккан казыктай кылып кармашыбыз керек дагы. Ошол боюнча тилкелерди ажыратып алышыбыз керек. Бирок аны жасаш үчүн сабаттуу инсандар керек да. Эрктүү инсандар керек. Эки сөздүн башын бириктире алган, анан кошуна мамлекеттер аны таанып, сыйлай турган азаматтар керек. Тилекке каршы түшүндө көрбөгөндөр келип калып, мына Акаевтан бери ушундай болуп келет. Мен даярданган эмесмин дейт. Мен оюм жок эле келип калыш. Бүттү ошондойлордун кесепетин биз көрүп атабыз. Барбы суроо дагы? Бизде оппозиция бар деп калды. Бүгүнкү күндө ушул суроону көп берет. Оппозиция абдан күчтүү оппозиция бар. Бүгүнкү күндө оппозиция элдин өзү. Башта оппозиция катарында элге айтып деп турчу саясатчылар болгон болсо, бүгүнкү күндө саясатчылардын аркасынан сайгылап жүргөн эл өзү. Биринчиден, экинчиден, саясатчылар, оппозиция бүгүнкү күндө маданияттуу, саясий маданияты жогору инсандар калды. Мына отурумдукчулар келгенде бүтүндөй баягы көчө кыйкырыктары, ач кыйкырыктар, өч алуу кыйкырыктар отурумдукчулардын катарында келишти да өздөрүн көрсөтүштү. Отунбаева баш болуп, калгандары төш болуп.
Аларды ел көрдү дагы кайсы бир деңгээлде көңүлдөрү көк таштай калып калды. Саясатчылардын кебетеси ушул болсо деп. Себеп баягы бир киши казган кудукта 1000 киши суу ичет дегенди бир тескери саясатчы Сөрөйдүн кесепетинен бүтүндөй саясатчыларга доо кетип калды. Биз оппозициябыз деп кыйкырып койгон бүгүнкү күндө ойгонуп кетип эле түшүнө кирип калганда эртеси айтып чыга калса элдин көңүлүнө ошондой калып калды. Оппозиция бар, эң күчтүү оппозиция деп кимди айтат? Бүгүнкү күндөгү кырдаалга макул эмесмин деген. Бул элдик кыймылга айланып кетти. Аябагандай күчтүү кыймыл болуп кетти. Мына ушул мен макул эмесмин деген кыймыл Кыргызстандагы эң күчтүү оппозиция. Укугум бар деген кыймыл пайда болду. Ошол укугум бар деген кыймылдын аябай каттуу басымынын аркасында кечээ кабыл алышты. Баягы чет өлкөдө жашап аткан кыргыз жарандары электрондук каттоодон өтүүгө уруксатты. Аябагандай чоң бир иш жасап бергенде эмес. Бул конституциялык укук ар бир кыргыз жаранын. Ошону гана калыбына келтирип коюшту. Бул баягы укугум бар деген кыймылдын аябай каттуу күчөп бараткандыгына себеп. Эсиңиздер элестетип көрүңүздөрчү, мен макул эмесмин деген кыймыл 200 миңден ашык кол топтоду. Бишкекте дарактарды кыюуга каршы кол топтогондо бир жылга жакын ичинде 4000 кол топтолсо, мен макул эмесмин деген кыймыл 200 миң кол топтоду. Бул күчтүү оппозиция. Мына ошол мен макул эмесмин, укугум бар деген кыймылдары баары эле бир уюм, Кудай кааласа. Мына ушул Кыргызстандагы бүгүнкү күндө эң күчтүү оппозиция ушул эки кыймыл. Болгону дагы накта элдик кыймыл. Мен ушуларды бүгүнкү бийликке, кечээки Атамбаевдин бийлигине, мурдагы күнкү Отунбаеванын бийлигине эң күчтүү оппозиция ким деп айтса, ушул эки элдик кыймылды эң күчтүү оппозиция деп айтат. Адаханага мынау түз эфирден берип аткан суроолорго сизге берип койгон ошолорго жооп берип коесузбу? Шайлоодон кийин Жээнбеков тараптан чоң кызматка сунуш түштү беле дейт сизге. Кандайдыр бир белгилер, кандайдыр бир ортомчулар келген. Бирок мен ортомчуларды дагы өздөрүнүн жолуна салгам. Мен кызмат кылайын деген маселеде эмес. Мен кызмат кыла турган жер тазабы, таза эмеспи? Ошону. Түшүндүңүзбү? Мына азыр бүгүнкү күндө ушундай мода болуп калбадыбы? Барсаң деген сөз. Жок, мен билем, алдын ала билем. Барсаң арам, туура эмес иштерге барышка, жасашка мажбурсуң. Эмне үчүн бүгүн айтып келип туруп эле эртең кызматка тартып койсо, бүт үнү өчүп эле жок болуп калат да. Кызматтан кеткен күнүн эртеси кайрадан мен силерге келип кошулдум деп ортодон пайда болуп калат. Жок, кандай болбойт. Эгерде мен ушундай шарт койгонмун, эгерде мен үчүн эмес, өлкө үчүн, эл үчүн ушул кызматты аркалап бер деп мени менен чогуу түз эфирге чыгып убадасын берсе, ар кандай кызматка барууга даярмын деп. Бирок андайга барыша албайт да. Ага барыш үчүн жүрөк керек. Дагы бир түз эфирде берилген суроо, саммиттин алдында дейт, Казакстандын президенти Токаев менен Мадумаров жолуккан дейт. Ошол канчалык деңгээлде чындык? Кыргызстанда ушунчалык даражада баягы сөз эркиндигин кээде туура эмес жакка колдонуп кетиши керек. Эч кимдин оозуна эч кандай элеп кое албайсың. Кандай айтышса ошондой деп айтып атпаймынбы? Мен кээде көчөгө чыгып, мен бүгүн кайда барам деп сурагым келет да. Баарын билет журналист жазып аткандар. Журналист деп тил тийгизгим келбейт. Журналист сөрөйбүз дегендер бар. Баягы калем кармап, же болбосо бир компьютерде иштешти үйрөнүп алгандар. Аман болушсун баары. Толкун суроо барбы? Менде Азыр экинчи жолу сизге мамлекеттик чоң кызматтарда иштеп жүргөн адам катары суроо да. Мына саясат коюп, жөнөкөй элди аябай кыйнаган суроо маселе бар да. Мектептерде коррупция, акча чогултуу токтогон жок. Алтынай мына көп жазып жүрөсүң. Ел алдын алга чейин чыгышты. Шу маселени кантип жойсо болот? Бийлик же билбейби же билбесемдик алабы? Анан азыр мектепте окуган, мисалы мен деле балдарым, кыздарым окуйт, жогорку окуу жайынан көп чыгым кетет да. Ушул маселени кантип чечиш керек? Конституциялык укук. Бизде Кыргыз Республикасынын конституциясында орто билим берүү бекер деп жазылган. Жазылган менен Эми карап туруң, азыр мен жооп берем.
жазылды, ошол укугуң бар. Ошол укугуңду пайдалангың келеби? Де ушунда. Мисалы, мен укугумду пайдалангым келет, мен нааразымын. Мен макул эмесмин деп чыкты. А сиз пайдалангыңыз келбей, барып иштей бериңиз, жасай бериңиз. Мен макулмун деп коюңуз, жасай бериңиз. Адамдын өзүнө талап коюш керек. Эгерде ошол бир класстын эле ата-энеси бири-биринен жакшы көрүнөбүз деп шыйпаңдабаса, баары бир тил болуп турса, эч ким жооп акча жыйнай албайт. Тилекке каршы мен бербей коем, мен макул эмесмин деп. А сиз барып менин балама жакшылап карап кой деп акырын чөтөгүнө салып коесуздар. Коррупцияны ошол ата-энелер өздөрү жасап атат. Бербей койсо бирөө зордойбу. Мына бир мисал келтирейин. Бизде бир тааныш жигитибиз бар да. Анан болду, бүттү, койдум, бүгүндөн баштап таштадым дейт. Ичпейт дейт. Анан бир 2 жумада өткөндөн кийин кылтыйып кайра баягындай келип калат. Булар койбой койду да. Кой десем болбой койду. Сени кармап колуңду бурап алып, оозуңа куйду. Өзүң ар жактан өзүңдүн напсың жол берип атпайбы. Эгерде сен өзүң акча бергиң келип атса, бер. Береби. Эмил мырза, баягы бу кишинин сөзүн мен айтканда, бу киши бербей койсун, бу киши бербей койсун, мен бербейм, бул карындашым бербей койсун, токтойт. Бирок мен бербей койсом, үчөөң чуркап барып атпайсың, модумар ушундай жаман. Анан менин балам ошол жерде мугалимдердин дагы бүгүнкү күндө маданияты өтө төмөн. Менден эмес, баламдан өч алат. Мен ошону айтайын деп атам да. Эгерде аягым жаман ошол болот. бизде мамлекеттин жоктугунун белгиси ушул. Эгерде ушундай коңгуроо келдиби, билим берүү министрлиги ошол жерге заматта жетип барып, ошону тыйып, бүтүндөй республикага жар салып, сабак кылып көрсөтүп койсо, ушул токтомок. Бирок министрлердин баары чала сабактарда. Өзүңөр көрдүңөрбү? 2 ката кетирсе эч нерсе болбойт деген министрлер иштеди. Мектепте бир күн иштебеген кыздар келип иштеди, министр болуш. Университеттерде жалаң моундай менен иштеп келгендер келип министр болушат. Алар билет ал жактан академиктер болуп калышкан. Анан билишет, 2 күн чуулдайт, 3-чү күн токтойт дейт. Тилекке каршы бир мектеп каршы чыккан болсо, 2-чи мектепти барып чайга чакырып тукуруп коюп атпайбы аларга каршы. Мен ушундай бир ата-энелерди түшүнбөйм. Топтоса эмнеке? Балдарыбыз үчүн топтоп атат. Себеп өткөндө бирөө сүйлөп атат. Эгер биз топтобосок, мектептин полу жуулбай калат. Терезеси ачылбай калат. Дааратканадагы кагаздар болбой калат. Ата-энеңдин милдети эмес. Мектептин полун жууганга акча топтош, дааратканасын тазалаш, ата-эненин милдети эмес. Ушуну түшүнбөй атпайбызбы тилекке каршы садагалар? Айткан кишинин тескерисинче жаман көрүп атпайбы? Эгерде бүтүн Кыргызстандагы мугалимдердин баары, ата-энелердин бүтүндөй баардыгы бир күндө чыгып, биз балдарыбызга акча төлөбөйбүз деп чыксын, токтойт. Ушундай. Толкунайбыз. Слушай. У нас отдельный. Да? Атаканага дагы ушул түз эфирдеги бир суроону берип койсом сизге. Саатыбыз канча болду? Саат 1 саат. Келерки парламенттик шайлоодо Өмүрбек Токтогулович менен бирге барышат деген эл арасында сөз болуп жатат. Ушул туурабы? Эгерде бирге барсаңыздар, жеңишке сөз жетесиздер деп бирөө жазыптыр. Мен үчүн көптөгөн чечимдерди кабыл алышат. Абдан көп чечимдерди кабыл алышат. Мен өзүм окуп алып кетип таң калам. Мени тиги менен жолугуптур, муну менен жолугуптур, ал бул деп. Мен жолуккан кишилерди санап берем, айтып берем, ачык жолугам. Атамдын үйүнө барсам да артымдан ээрчип жүргөн азаматтар билишет го, ушулар калп деп айтып коюшу керек. Биз бүгүнкү күндө 5-6 чоң партиялар биригип, саясий партиялардын форумун өткөрөлү деп атабыз. Саясий партиялардын форуму. Мен өткөн жылы жайында сунуш кылдым эле, Кыргызстанды сактап калуу комитетин түзүшүбүз керек деп. Комитет спасения Кыргызстана. Мен таң калам. Бүгүнкү күндөгү бүтүндөй башаламандыктар элдин колдоосу менен болуп келди. Кандай дейсиз? Мисалы, Акаев кандай чечим кабыл алса, Бакиев кандай чечим кабыл алса, Отунбаева кандай чечим кабыл алса, Атамбаев кандай кабыл алса, абдан туура кабыл алып атасыз деп кол чаап жүрүп жайлады. Баягы атка минерлер, анан баягы саясат интеллигент сөйлөйт.
Бүгүн деле ошолор отурат да. Кече Айтматов жана Манас жана Айтматов борборун түздү. Эмне кереги бар айткылачы? Айланайын, академиктер. Эмне кереги бар? Ошол академияны түзүп, ага ечен миллион акча бөлдү. Эгерде президенттин түшүнбөсө, китеп окубаган бир киши болсо, сен түшүндүрүп айтпайсыңбы? Бүтүндөй Айтматовду кыргыз адабиятына каршы койбоңуз. Кыргыз адабияты деген жанакы Манасты биринчи айтып баштаган кишилерден башталат. Кыргыз адабияты ошонон келатат. Кыргыз адабияты Айтматов эмес. Айтматов кыргыз адабиятынын бир бөлүгү деген маселени неге айтпайсыңар, баатырлар, академиктер отурасыңар ошол жерде? Бу бүгүнкү жетекчилер го китеп окубайт, билбейт экен алар. Силер айтып койбойсуңар ошону. Тескерисинче кол чаап отурат. Анда бизде улуттук академиядагы Манас таануу борбор эмне жумуш кылат? Топчубек Тургуналиевдин Манаска кандай тиешеси бар? Сөзсүз Мадумаров айтышы керек ушуну. Кандай тиешеси бар анын? Экинчиден, мына ошол кийин айтышып атат, ошол Манас таануу борборунда бир Манас жок экен деп. Эмне болгон маселе? Экинчиден, Улуттук илимдер академиясында Кыргыз адабияты институту бар. Ал эмне жумуш кылат? Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармалары кайда кетет? Төлөгөн Касымбековдун чыгармалары кайда кетет? Касымалы Жантөшев кайда кетет? Алыкулдар кайда кетет? Байдылдылар кайда кетет? Эмне деген маселе? Токтогул, Барпы, Молдоголуш, Молдоняздар кайда кетет? Бул түркөйлөр бүгүнкү күндө бир кишини бүтүндөй кыргыз адабиятына каршы коюп, өзүнчө бир борбор. Андай болбойт. Эгерде ушунчалык акчаң көбөйүп аткан болсо, ошол жерге ачып кой дагы акчаңды кошумча бер ошол жерге. Чыкпай жаткан китептерин чыгарсын ошол жерге. Анан бүгүн дагы сиздин менин укугумду коргоочу бир кызмат түзөт экен. Түзүлүптүр. Айнанайын. Жапайычылык, мына ушунун баары элибиздин кайдыгерлигинен, интеллигент сөрөйлөрдүн колдоосу менен, кол чабуусу менен болуп келаткан алешемдиктер. Акаевди дагы башкаларын да ушинтип жүрүп кураттык. Мына мен кече көрүп калдым. Бүтүн баягы жагармандар отурат дагы, туура кылдыңыз, улуу иш кылдыңыз, эмнеси улуу иш? Манасты көкөлөтүшүбүз керек Улуттук илимдер академиясынын ичинде. Айтматовдун чыгармаларын аябай каттуу жарыялашыбыз керек. Улуттук илимдер академиясында Кыргыз тил адабият институту. Ал жерде иштегендер эмне жумуш кылат? Мындай бир алешемдиктердин чеги болуш керек да. Башаламандыктардын бир чеги болушу керек да айнанайында. Кандай дейсиңер? Мен билбейм, түшүнбөйм. Азыр да айтып койдум, бир канча кишиге душман көрүндүм, бирок чындык ушунда. Эмне кыласың өзүнчө борбор ачып? Эмне кыласың өзүнчө имарат издеп? Улуттук илимдер академиясы эмне жумуш кылат? Айткылачы. Эмне иш кылат алар? Менимче бул баягы акылга сыйбаган бир алешемдик иштер, аябай каттуу болуп кетип баратат. Дагы бир жолу кайрыла. Кыргыз академиктери, кыргыз илимпоздору кайрылгыла, токтоткула деп. Ондай ашыкча акча болуп аткан болсо, ушул институтка берели. Ашыкча акча болуп аткан болсо, Айтматовдун чыгармаларын кино кылып тарталы. Элибиз окубай калды, окубай калгандан кийин демек чыгармаларын кино кылып элге жеткирели. Айтматовду аябай популярдуу кылган кино тармагы болгон. Төлөмүш Акеев, Болот Шамшиев. Ошо кинолор аркылуу бүтүндөй дүйнөгө тарады. Анан отуруп алып 32 кишиден түзгөн академия ачышып, борбор ачышып, ага очойгон акча беришип, имарат беришип. Ысырапкерчилик. Ысырапкерчиликтин дагы туу чокусу. Болгондо дагы айтып атпаймынбы? Бир кишини бүтүндөй адабиятка каршы коюштун кажети жок. Ага, мен шаштырып атат, акыркы жыйынтыктачу суроону берип койсом, уруксат берсеңиздер. Эмилбек Байкенин суроосунан өзүңүз айтып атпайсызбы? Жанагы мыйзам сакча чогултканга ата-энелер өздөрү ошо коррупциянын бир мүчөсү, коррупцияны жасаган адам, коррупцияга салым кошкон адам болуп калып атпайбы? Бул бир. Экинчиден, ушул Акаевдин убагынан бери кайсы ажо келсе дагы ошол ажого ляппай деп иштеп бере турган бир чоң армияны түзүлүп калды да, бир армия түзүп алдык. Биз ошону тилекке каршы. Эми ошол президент болуп, же болсо спикер болуппу, Мадумаров келеби, же Садыр Жапаров келеби, кимиси келсе дагы ошол элдин аң сезимин биз кантип өзгөртүшүбүз керек. Себеби дегенде өзүңүз айтып атасыз, атка эмнелер деп атасыз, жанагы интеллигенция деп атасыз. Ошолор баягы
миңби канча миң билбейм, бирок ошолордун баардыгы кайсы президентке эле барып иштеп кызмат кылып, жана сотто деле, прокурор деле, следователь деле. Эми ар бир киши өзүнө жараша кишилерди айланасына топтойт да. Эгерде таза инсан келген болсо, айланасына жалаң таза топтойт. Биздин мамлекетти өзгөртүү бир түккө турбаган эле кыз жумуш. Эгерде сен өзүң таза болуп туруп эле ушундай жаныңдагыларды кууруп койсоңчу, бүтүндөй тазаланып калат. Айтып атпайбызбы? Папка көтөрүлгөндөр аябай коркок болот. Жетекчи кандай болсо ошондой болуп калат. Биз ошол булактын көзүн тазалап койсок, анан арык деген арык, андан аккан суу кандай агат, ошо булактын көзүнө жараша болот. Менин көзүм жетет, алтын айайым аябай кыска мөөнөттө ушулардын баарын ордуна салганга көзүм жетет. Мен ишенимдүү түрдө айта алам. Баягы айтып атпайбызбы? Ошол бүгүнкү жасакерленип, ошол дасторкондун четинде отуруп алып бата берип ыйлап аткандар, кече Атамбаевка ыйлап бата берип аткандар. Кече коммунисттик партиянын Абыт Ибраимов деген залкар инсан бар. Анын кадырын көпчүлүк билбей жүрөт. Ушул киши айтты, чоң бир жыйында айтты. Баатырлардын столунда отуруп алып айтты. Кыргызстанда баатыр болуш үчүн эрдик жасаштын кажети жок. 90га жакын жашап койсоң эле баатырсың. Укмуш айтылды. Бирөө 80 жылдыгынын урматына алат экен, бирөө 90 жылдыгынын урматына алат экен. Эч кандай бир иш жасаштын кажети жок дейт. Мына кээ бир баатырларды билем деп айтты Абыт Ибраимов. Кече Компартияны мактап жүрүп эл акыны болушкан деди. Кийин Акаевди көкөлөтүп жүрүшүп Манас орденин алышты деди. Анан кийин кыргыз эл баатыры болушту. Бирок алардын чыгармаларын бирөөсүн билбептирмин мен. Бирөөсү Компартияга каршы күрөшөлү деп кыйкырган жок, бирөөсү Акаев туура эмес кылып атасың деп бир жазган жок, бирөөсү президентке каршы бир жазган жок. Ошон үчүн баатыр деп айтты. Укмушпу? Керемет сөз. Бирок ошол Абыт Ибраимовичке окшогон аябагандай каттуу ачуу чындыкты как маңдайга айтып кое турган азаматтарыбыз жок болуп атпайбы? Жана мектепте ата энелер менен согушуп жүрүп, мен ушундай бир жыйынтыкка келдим да, биздин коом өзү оорулуу экен. Биз берип жүргөнбүз акчаны, бере беребиз, эмнеге бербейбиз деп туруп, кайра мени ууру адам өлтүргөн адам катарындай көрсөтүп коюшту да меничи. Кыргызстанда алтын айым өткөндө айттым, Кыргызстанда эң бактысыз адам ким билесизби? Баягы бир ийгиликке жетишкен киши, бактысыз. Өз эмгеги мээнети менен ийгиликке жетишип калса, аны ушунчалык жаман көрүшөт. Четтетип турушат. Мен айттым өткөндө, таптаза инсан көчөдө баратып, бир мас келип сүзүнүп, мас кулап калып, бети сынып, кулагы сынып, же мурду сынып калса, масты күнөөлөбөйт, сени күнөөлөйт. Мына көп кетип. Мына ушундай болуп, көчөдө жөн бараткан кишини сүзүп деп сени жаман көрөт. Мына Иса алейхисаламды, пайгамбарды билесиңерди? Падыша Ирод чыгып алып, бүтүндөй баш кесер, Вараваны кой берейинби же Исаны кой берейинби десе, Вараваны кой бер деп кыйкырды го эл. А Исаны аса бер деди го. Мына ушундай экенбиз да, бизде ийгиликтүү болуп калсаң эле балеге калдың да. Коомду кантип өзгөртөбүз? Коом өзүнөн өзү өзгөрбөйт. Коом Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтпады, адамдын ичинде момундай эт бар, уштундай. Ошол таза болуш керек деп жүрөк. Өзгөрөт, качан өзгөрөт? Бийликтеги, үстүндөгү турган кишилерге болгон ишеним пайда болсо. Ошол кишинин тазалыгына ишенишсе, коом өзгөрөт. Кудай кааласа, ушул күндөр келди Кыргызстанга. Биз өзгөрө турган мезгил келди. Мен ишенип турам. Кудай ошол ишенимдин үстүнөн чыгарган болсун, насип кылсын. Мына ушул жыл айрыкча аябагандай каттуу оодарылыш. Революция сыртта болгон жок, биздин элибиздин ички жан дүйнөсүндө болду. Кудай кааласа ушул ички жан дүйнөдө. Мына сыртта жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыздын чуркап жүрүп, метродон, станциядан чуркап, ысыкта, суукта жүрүп, кол топтоп баштагандыгы бул элибиздин ойгонгону. Бүгүнкү күндө бир жерге чай берип атса, аксакалдар барып, кимден келди, кандай болду деп ошол жерге чай ичпей басып кетип бараткандыгы биздин касиетибиздин кайра келип аткандыгы Кудай кааласа. Буюрса биз ушул туура жолго түшүп баратабыз. Кадамдарыбыз башталып келатат. Айрыкча жаштардын арасында баягындай нааразычылыктар өтө көп, анан арамдыктарга барбаш боюнча чоң кыймылдар жүрүп атат. Биздин куудулдарыбыз керемет
өзгөртүүлөрдү киргизишип атат. Ушулардын баарын эске алганда өткөндө бир белгилүү кыргыз ырчысы менен жаш жигит менен сүйлөшүп калсам айтат: Адахан агай дейт, биз экинчи саясатка жолобойбуз, бизди колдонуп сыртка качып кете турган дөш аалардын акчасына ырдабайбыз деген чечим кабыл алдык дейт. Барекелде, колуңду бер дейт. Азамат. Бирок өткөндө алганыңардан 2 эсе көбөйтүп берсе кайра чуркап кетпейсиңер десек, жок, биз ушундай чечим кабыл алдык дейт. Азамат. Демек буюрса, 2 жолу чоң төңкөрүш болду. Эми 3-үчүсү кыргыз элиндеки, Кыргызстандын жарандарынын ички жан дүйнөсүндөгү, акылындагы өзгөрүш болот, төңкөрүш болот деген ишенимим бар. Буюрса ошондой болот. Рахмат. Ошол ишеним бизди алдына сүйрөп атат, Кудай кааласа. Анда бир кыска суроо берсеңиз, сиз чет жакта мигранттар менен көп жолугуп жүрөсүз да. Мен жакында бир кызыкпай бир маалымат уктум да. Эми кураш жүрүп чет жакта иштеп, бутуна туруп бизнес жасап аткан биздин жигиттерибиз бар. Там ошолордун бири айтыптыр да, биз Кыргызстанга да барып, ушу өзүбүздүн туулган жерибизди өнүктүрүп, кичи ишкана болсо ачат элек, бирок 2 тоскоолдук бар деп айтыптыр да. Биринчиси, барып эле иш баштаганында жергиликтүү чиновниктер тоной баштайт. Экинчиси, каралар, криминалдар тонойт. Ошон үчүн барбайбыз деп. Анан мисал катары маалымат каражаттарына жазылды. Бир өзгөндөнбү, Каракулжадан бир кыргыз жигит. Мына Мьянмадан качкын болуп турган рохинжалык мусулмандарга Африкада суу чыгарып берди да. Кыргыз жигит. Маалымат каражаттарына чыкты. Анан эмне үчүн ошол өзүнүн жерине ошондой кичине болсо да иш кылбайт деген суроо бар да. Анан сиз ушу мен айткан оюма макулсузбу? Сизге айтабы ушу мигранттар ушундай көйгөйлөрүн чет жакка чыкканда? Айтмак турсун, ыйлап айтат. Мен макул эмес, мен сиздин пикириңизди 1000 эсе колдойм. Мен өткөндө эле ушул жерде мисал келтирип бердим. Мына Бишкекке келип бир жакшынакай тамак аш жасай турган жерди ачсак, биринчи кызылдары келди деди. Кызылдары кимдер десе, милициялар келди, прокурорлор келди. Налоговый. Экинчиси каралар келди деди. Милициялар ошолорго кабар берет экен. Могу жерде жаңы жигиттер пайда болду, ушундай иш баштап атат. Бүгүнкү күндө каралар менен кызылдар тең бөлүшөт экен, табагы бир экен деп айтты. Андан кийин өртөчүргүчтөр келди деди. Андан кийин санэпидемия станциясы келди деди. Андан кийин шаар суу каналы келди деди. Андан кийин архитектурасы келди деди. Мен ошол жерге $70.000 акча коротуп, 30.000 жетпеген акчаны кайра сууруп алдым дагы тойдум деп басып качып кеттим деди кайра. Ана Красноярскийден келген жигит. Красноярскийден жигиттер айтты. Биз ушунча каражатыбыз бар, барып ошол жерде иштейли деген үмүтүбүз бар дейт. Бирок Кыргызстан иштетпейт экен dedi. Мына бизде каралар жок дедиле, кече каралар жок дегенден кийин бизде мына жогору жакта Гагарин көчөсүндө көчө да ачылды. Анан милициянын берген маалыматын карабайсыздарбы? Жаш балдар уюшкан кылмышкерлерге кол салды деп берип атат. 24 кежиден ушундай деп чыкты. Бул не деген өлкө? Бул не деген мамлекет? Бул эмне деген милиция? Катя, кандай дейсиз? Молодые люди напали на членов ОПГ. Ой. Мен айтып атпаймынбы, жанагындай болуп сөзүнөн жаңылгандан кийин же уялып калбайт экен, же башка болбойт экен. Бүт баары аралашып кетти да, бар эре төрө болбой калды. Азыр жанакы студент балдарга не деген үлгү көрсөтүшүп атат. Өкмөт мүчөлөрүңдү кара, башчыларымды кара, жогорку кеңешимди кара, сүйлөгөн сөздөрүн кара, айтышып атпайбы жанакы эмнеден? Мен деле болсом боло берет экен дегендей. Мен өткөндө баягы новые лица деген сайт бар экен, ошого интервью берип атып айттым. Девальвация, люмпинизация государственной власти деп. Баягы сакральность власти деп коет го, жана ыйыктыгын жоготту да бийлик. Боло берет экен деп калды. 4 класста эле окуп барып, акча жыйнап барсаң, боло берет экен деп калды. Мына жогорку кеңеш 5 кодексти 13 миллион евро алып жазды эле. 3 миллионун силерге тараттык деди. Журналисттер бизди жакшылап мактап бергиле деп. Уктуңарбы өзүңөр? Журналисттерге да силерге дегенде
конкреттүү түрдө силерге эмес. Ушундай деп айтты. Жок, ошо башкаларды албаптыр. Толкунаев айтты. Мы 3 миллиона потратили для средств массовой информации для разъяснения положения этих кодексов деп өздөрү айтышты. А 10 миллион евроны депутаттар бөлүп алыптыр, мыйзам жазгандар. Мен 4 чакырылышта депутат болдум. 10 тыйын деген түшүмө кирбептир. 10 миллион евро эмес. 10 миллион евро канча болот? Айданай, 800 миллион дээрлик, 800 миллион. Дээрлик 1 миллиард сом. 1 миллиард сом алып, 5 кодекс жазышыпты. 5өөнүн бирөө да иштебейт, себеп баары бири-бирине каршы келет. Ушундай жогорку кеңеш, сабатсыз жогорку кеңеш келгенден кийин ушуну көтөрүп, колдоп, ошол жерге чыгарып койгон эл жоопкерчилигибизди сезишибиз керек. Күнөөбүздү сезишибиз керек. Биз ошолорду алып барган деп ойлонушубуз керек. Ошону менен бүгүнкү жыйынды токтотолу. Суроо бергениңиздерге, келгениңиздерге, активдүү катышканыңыздарга рахмат. Мына түз эфирдеги суроолорго жооп бере албай калган болсом мен кечирим сурайм. Бирок ошол суроолордун баары текке кетпей, жыйнап баарын жыйнап дагы бир кийинки жолу ошолордо жооп бергенге аракет жасайбыз, Кудай кааласа. Баарыңыздарга ийгилик, ушул бойдон жыл жыйынтыгы деп эсептейли. Келаткан жаңы жылыбыз ийгиликтүү болсун, тынччылык, аманчылык болсун. Элибиз аман, жерибиз бүтүн. Келечегибиз кең болсун. Рахмат сиздерге.